Бишкекте Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайжан достук сейил багынын ачылышы болду. Сейил багтын ачылышы аземине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев катышты. Чогулгандар алдында сүйлөп жатып Садыр Жапаров бүгүнкү иш-чара Кыргызстан-Азербайжан достук сейил багынын ачылышы эки өлкөнүн достук мамилелерин жана эки бир тууган элдин тарыхый байланыштарынын саясий экономикалык эле эмес, маданий гуманитардык кызматташтыкта да чыңдалгандыгынын ачык жана айкын далили экенин белгиледи. Бул сейил бак байыртадан келе жаткан карым-катнаштарга, терең тарыхый, руханий жана адеп ахлактык тамырларга, баалуулуктарга жана салттарга ээ болгон өлкөлөрүбүздүн ортосундагы бекем достуктун жана бир туугандыктын символу болуп саналат. Бул биз заманбап Кыргыз-Азербайжан мамилелерин куруп жаткан бекем пайдубал, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы үстүздөгү жылы Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелер активдешип, стратегиялык өнөктөштүктүн таптакыр жаңы деңгээлине чыкканына көңүл бурду. Бул көбүн эсе Азербайжан Республикасынын президенти урматтуу Ильхам Гейдарович Алиевдин жеке көңүл буруусуна жана колдоосуна байланыштуу, деди ал жана Азербайжандын лидеринин улуттук баалуулуктарды камсыз кылууга жана коргоого, дүйнөлүк коомчулуктун алдында анын эл аралык беделин чыңдоого багытталган көп кырдуу жаратман ишмердүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Садыр Жапаров Кыргыз тарап бир тууган Азербайжан менен мезгилдин сыноосунан өткөн стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Өз кезегинде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бул бактын ачылышынын символикалык мааниси бар экенин белгиледи. Ал Азербайжанга карата мындай мамиле үчүн Азербайжан элинин атынан ыраазычылык билдирди. Бул сейил бакта биз президент Садыр Жапаровдун шаарда өнүктүрүү, борбордун жашоочуларына, ошондой эле Кыргызстандын башка шаарларынын жана айылдарынын тургундарына ыңгайлуу жакшы шарттарды түзүү боюнча пландарын да көрүп турабыз, деди ал. Бүгүн Кыргыз жеринде бул боордоштук сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө экени дагы бир жолу көрүп турам, деп баса белгиледи ал. Азербайжандын лидери кошумчалагандай, бүгүнкү күндө эки өлкөнүн борборлору Баку менен Бишкек бир тууган шаарларга айланды. Биздин элдерибиздин бир туугандыгы шаарлардын ортосундагы бир туугандыкка айланып баратат. Бул жакшы салт жашай берет жана Кыргызстан менен Азербайжандын башка көптөгөн шаарлары бир тууган шаарларга айланат деп ишенем, деди Азербайжандын президенти Ильхам Алиев. Андан соң Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери сейил бакты көрүп чыгышты.